Ayım требования лечения лечение кылгандадыр ушул жерден лечение кылат дейт. Ушу арканы бул урна бергенде болчу. Азыр сүйлөшкөндө өзү деле айтты. Күнүгө өзүмдүкүн өзүм жазып атам дейт да. Өзүмдүкүн өзүм жазып атам. Булар ачыкка чыгарып атат. Бербей атат. Мен бирок 80 менен 60 эң эски. Эртең менен 9дан баштап кечки 9га чейин чай менен бал менен көтөрүп атам. Бирок бир нерсени айтты, укмкнын балдары жакшы мамиле кылып атат. 2 жолу күнүгө спорт залга алып барып атат деди. Ошол жакка барып давлениени көтөргөнгө аракет кылып атам деди. Кече акыйкатчынын орун басары келгенде тескерисинче 130га чыгып кетип башым ооруп чыкты деди. Антак мындай түнкүсүн түшүп атат дейт. Түшүп атат дейт. Эми түшкөнүн себебин айтты ошо. Күнөөсү жок балдарым отурганга ойлонуп ошо түшүп атат деп. Көбүрөөк ошол бүгүнкү күндө жанагы суракта жүрүп аткан, кабакта жаткан балдардын ойлоп ушу түнкүсүн аябай түшүп кетип атат, бирок мындай болчу эмес. Мен бирок чыдайм, аягына чейин чыдайм деп айтты. Бирок биз баардыгыбызды көрдүк да. Турганда ордон жыгылайын деп кетип аткан баарыбызды көрүп атабыз. Асымы төмөн, аны эми ооруну жашырсаң өлүм башкерлейт деп. Мен болгондой айтам. 80-60 менен ташоодо. 80-60 деген өзүнүкү нормасы 110-70 болгондон кийин бул эң критический. Эми мен ушунчалык өзүмдү өзүм аракет кылып атам, секирчи эмесмин. Спорт залга барып секирип атам деп ушмай. Түрмөнүн ичинде өлүп калбайын деп аракет кылып атам да ачыгында айттым. Бирок сиздерге баардыгыңыз так переживать этип, ушул жакка рахмат деди. Карап аткан УКМКнын балдарына рахмат деди. Колдон келген аракетти кылып бизди бат-бат карап чай ичип өзүм кармап атам деди. Духу, сүйлөгөн сөздөрү, мисалы кээбилер айтып атпайбы мындай. Айнып баратыпты, алжып баратыпты, эч кандай жок. Баардык нерседен кабардар. Алдыдагы парламенттик шайлоого даярдангыла, тигенткиле, менткиле биримдүү болгула, ынтымакка чакырып, дагы эле мурункудай эле. Ден соолугу эле төмөндөп кеткен болбосо, саясий дарамети төмөндөгөн эмес. Парламенттен сенин гана сөзүң калган болчу. Биз сизге ишенебиз. Сиз кадимки сиз келгенде биз аябай өзүбүз эл болуп мындай аябай сүйүнүп кеттик. Сиз азыркы бийликтин таза жүзү жарык адамы эле сизсиз. Рахмат.